Күнүбүздөгү болуп жаткан акыркы маанилүү кабарлар менен таныштырып, Ак Кеме YouTube каналында сиздер менен Адилет Амангулов. Саламатсыздарбы? Москвада 6 март күнү Кыргызстан менен Орусиянын келечек үчүн диалогу аттуу кыргыз-орусиялык аялдар форуму биринчи жолу өтөт. Бул тууралуу Федерация кеңеши билдирди. Маалымдалгандай, пленардык жыйын саат 10:00 башталат. Федерация кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко модератор болмокчу. Уюштуруучулардын маалыматында форумдун коноктору менен катышуучулардын алдында президенттин жубайы Айгүл Жапарова сөз сүйлөйт. Форумдун алкагында тематикалык секцияларда пландалган. Алар биринчи секция аялдардын парламенттик диалогу менен мыйзам жаратуу, экинчиси гуманитардык, коомдук жана кайрымдуулук жаатында кызматташтыкты өнүктүрүү, билим берүү жана маданият таланттуу балдарды жана жаштарды колдоо, саламаттыкты сактоо тармагын өнүктүрүү, эне жана балага мамлекеттик колдоо көрсөтүү, аял ишкерлер, евразиялык өлчөм жана башкалар. Президент Садыр Жапаров 1 мартта Ысык Көл облусуна болгон иш сапарынын алкагында Чолпон Ата шаарындагы таланттуу балдар үчүн президенттик мектептин курулушунун жүрүшү менен таанышты. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Белгилүү болгондой, жалпы билим берүү жайы 220 окуучулук орунга ылайыкталган. Долбоорго ылайык окуу жайдын окуучуларынын бир убакта билим алышы жана алардын ыңгайлуу жашоосу үчүн бардык шарттар түзүлөт. Мектеп бардык заманбап стандарттарга жооп бермек. Анда окуучулардын жана мугалимдердин туруктуу жашоосу үчүн уктоочу бөлмөлөр, ар кандай окуу секциялары үчүн залдар жана башкалар болот. Курулуш Сочи жана Санкт-Петербургдагы россиялык мектептерге окшош болмокчу. Мектеп демөөрчүлүк каражаттарды тартуу аркылуу курулуп жатат. Мамлекет башчысы имаратты кыдырган маалда медиктер жана бейтаптар менен сүйлөшүп, Сириядан репатриация болгон, бул борбордо реабилитациядан өтүп жаткан аялдар менен дагы сүйлөштү. Президент Садыр Жапаров алардын абалын сурап, реабилитациянын шарттары менен кызыкты. УКМКнын атайын багыттагы аскерлери Дубайда өткөн эл аралык мелдеште 8-чи орунду багындырышты. Бул тууралуу атайын кызматтын маалыматында айтылат. Көч түзүмдөрүнүн атайын багыттагы аскерлер арасындагы бул бейрасмий дүйнө чемпионаты 20 февралдан 24 февраль аралыгында өткөн. Быйыл 28 өлкөдөн жарыяланган 65 команданын 55 мелдешке катышты. Таймаштын жүрүшүндө атайын күчтөрдүн кызматкерлери ар кандай тактикалык тапшырмаларды аткарып, тоскоолдуктарды жеңип, ар кандай куралдардан бутага сок курушты. Ошондой эле барымтадагыларды бошотуп, жаратарларды эвакуациялашты. Акыркы этапта атайын күчтөрдүн кызматкерлери эң татаал тоскоолдуктардан өтүшкөн. Командалардын жарымы гана бул тоскоолдуктардан өтө алышкан. УКМКнын 9-чу кызматынын жигиттери 4 мүнөттөн ашык убакыт көрсөтүшүп, 3-чү орунду ээлешкен. 1 апрелден тарта мектеп директорлорунун жана завучтардын айлыгы 50%га көтөрүлөт. Бул тууралуу билим берүү министри Каныбек Иманалиев билдирди. Маалымдалгандай, бул үчүн министрлер кабинети 481 миллион сом бөлүшкөн. Иманалиев ошондой эле чет элдик адистер Кыргызстанга келип, директорлорго башкаруунун жаңы ыкмаларын үйрөтүүгө даяр экенин белгиледи. Министр кошумчалагандай, алар үчүн жергиликтүү бийлик бардык шарттарды түзүп бериши керек дейт маалыматта. Балбак Төлөбаев бир чындыкты айтсам катуу сынып калат. Бул тууралуу билим берүү жана илим министринин милдетин аткаруучу Каныбек Иманалиев парламентте билдирди. Депутат Элмурза Сатыбалдиев сөзүн жыйынтыктап жатып, Иманалиевке кайрылып, Балбак Төлөбаевга жакшы сөз айтып коюуну сунуштады. Айт десеңиз айтам, Балбак Зарлыкович да Кыргыздын мыкты жигити, бирок бир чындыкты айтсам катуу сынып калат. Мен өзүнчө жекече барып айтам, деди Иманалиев. Ал арада Төлөбаев Иманалиевди айт деп деметти. Иманалиев айтмакчы болгондо Нурланбек Шакиев токтотуп калды. Андан соң Каныбек Иманалиев жыйындан кийин көбөлөрдүн катышуусунда төраганын кабинетинен айтарын билдирди. Ага чейин эл өкүлү Балбак Төлөбаев билим берүү министринин кызмат ордуна талапкерлиги каралып жаткан Каныбек Иманалиевке президенттик шайлоо учурунда тандашы Садыр Жапаров тентектик кылып жатканын айтып, Ысык Көлдүн аксакалдарына алып кеткиле балаңарды деп билдирүү жасаганын эске салган. Мындан улам экөөнүн ортосунда каймайтышуу орун алган. Президент Садыр Жапаров 1 мартта Ысык Көл облусуна болгон иш сапардын алкагында Каракол шаарында сот адилеттиги үйүн ачты. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан билдиришти. Кыргызстандын сот тутумунун тарыхында биринчи жолу сот адилеттиги үйү ачылып, 1 мартта Ысык Көл облустук соту, Каракол шаардык соту жана Ысык Көл административдик соту жайгашат. Бир катар жергиликтүү сотторду бир жерге жайгаштыруу менен көптөгөн маселелер чечилип, мурдагы колдонулган имараттар бошотулду. Өз сөзүндө мамлекет
башчысы бүгүнкү иш-чараны өлкөнүн сот тутумундагы өтө маанилүү окуя катары белгиледи. Анткени бул сот адилеттиги үйүнө сот тутумундагы олуттуу өзгөрүүлөрдүн башаты болот деген чоң үмүтү артылып турат деп белгиледи. Июнь айынан тарта Бишкек Абу Даби аба каттамуча баштайт. Бул тууралуу ишкер Жодар Сайдилканов социалдык тармактагы баракчасына жазды. Кыргыз туризм үчүн дагы бир абдан маанилүү күн болду. Дүйнөнүн экинчи чоң лавкастар өнөмдүү каттамдар аба жол компаниясы Wizz Air Манас аэропорту менен июнь айынан биринен баштап Бишкек Абу Даби багытындагы аптасына 3 рет аба каттамдарын баштоо келишимине кол койду. Wizz Air бул каттамдары 239 орунду жаңы Airbus A321 Neo учактары менен ишке ашырат. Алдын ала брон аркылуу $100 Абу Дабиден Европага, ошол эле авиакомпания менен $150 учса болот. Бул деген Кыргызстанга дагы көп турист арзан учуп келип, көбүрөөк акчаны биздин экономикага калтырат. Ошондой эле биздин жарандар да дүйнөгө Абу Даби аркылуу 2 эсе арзан уча алышат. Украинадагы согуш аяктай турган болсо, Wizz Air Будапешттен Бишкекке дагы түз учуп баштайт деп жазды өз сөзүндө ишкер. Бул күнүбүзгө алынган акыркы маанилүү кабарлардан түрмөгү болду. Биздин каналыбызга катталып, жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Ак кеме YouTube каналы сиздер менен Адилет Аманголов. Эртеңки чыгарылыштан жолугушканча аман туруңуздар.